Кара Суу районундагы Дадан Султанов атындагы бул интернат мектепте ар кандай себептер менен оор тагдырга кабылган балдар тарбияланат. Аталган жай жалпы 270 орунга ылайыкташкан. Деген менен жыл сайын кайрылгандардын саны көп болгондугуна байланыштуу белгиленген ченемден ашык алууга туура келди дешет мындагылар. Негизинен бул балдар социалдык абалы оор үй бүлөнүн балдары. Булар кимдер эми? Жетим балдар бар. Жарым жетим балдар бар. Булар бу жерге келгенден кийин 30 гана баланы алабыз. Ошондо да бир 60-70 заявка бергендер, биз окутат элек дегендер калып кетет, орун жок да. 59 жыл мурун түптөлгөн мекемеде балдарга арналган бардык шарттар каралыптыр. Күнүнө мындагы ар бир тарбиялануучуга мамлекет тарабынан 61 сомдон каражат бөлүнөт. Ошондой эле мындагы жеткинчектер бардык керектүү буюмдар менен камсыздалган. Бардыңарга эт жедиңерби? Картошка жедиңерби? Ал эми жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жакынкы күндө эле балдарга арналган интернат үйлөрүн жабуу керектигин билдирди. Мында ал ар бир бала өз үйүндө тарбия алуусу зарылдыгын айтып, балдарды чет өлкөнүн жарандарына асыроого берүү бизнеске айланганын белгиледи. Биздин жарандар гана бала асырап алууга укуктуу болууга тийиш, бирок бул тартип чоң схемага айланды. Наристелерди эркине койбой, чет элдик жарандар менен тааныштырышат. Буга бир далил. Кичинекей кыз шаардагы бир мейманканада ыйлап, америкалыктар менен таанышууну, кетүүнү каалабай турду. Бирок Жуматаева желкесинен сылап, жуатып, өзүнүн товарындай мамиле кылып жатты. Балдардын үстүнөн өздөрүнүн бизнесин өркүндөтүп жаткан агентство, ортомчуларга, аларды көзөмөлгө албай жаткан ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн үстүнөн кылмыш ишин ачууну талап кылам. Балдар интернат үйлөрүн ошондуктан жабыш керек. А детские дома интернатного типа нужно закрывать. Интернат мекемесинин кызматкерлеринин айтымында мындай сунуштар буга чейин дагы бир нече ирет коюлуптур. Ага караманча каршы экенин айткан адистер, эгерде аталган имараттар жабылса, кароосуз калган балдар кайда барат деген суроону көмкөрөсүнөн коюуда. Ушу интернаттарды жое турган болсок, 270 бала талада калат. Ким карайт? Суицид кайдан чыгып атат? Көчөдөгү жуликтер кайдан чыгып атат? Педагогбуз. Аларды карашыбыз керек. Алар эртеңки ушу Кыргыз Республикасынын жарандары. Азыркы мезгилде, ушул мезгилде интернат керек. Сөзсүз керек. Мүмкүн бир 10-15 жылдан кийин керек эмес болуп калдылар. Ата-энелери кайтаар бардыгы республикага. Ушул жерден иштеп балдарын багатып, ушул жерден өздөрүнүн балдарына көзөмөл сала турган мезгил келет. Анда интернаттарды жойсо болот. Бейөкмөт уюмдардын белгилөөсүндө балдар үйүндө тарбиялангандардын басымдуусунун атасы же энеси бар. Андыктан жогоруда айтылган сунуштун оң тараптары көбүрөөк дешет. Социалдык абалы оор болсо да үй бүлө тарбиясы маанилүү орунга ээ деген таризде. Ал жерде 10% ата-энеси жок балдардын катарында 90% ата-энеси бар балдар окуп, анан ошолор мамлекеттин мойнуна жүк болуп атпайбы? Ошондуктан ата-энеси барлар ата-энеси өздөрү алып кетет. Ал эми 10% ата-энеси жок тоголок жетимдерди бардык шаарларда боорукерлик үйлөрү бар, балдар үйлөрү бар. Ошол жерде билим берип системасын улантып, мамлекетке бир топ жеңил болот. Белгилей кетсек, балдардын укугу жөнүндөгү конвенция Кыргызстанда 1994-жылы ратификацияланган. Ал эми улуттук статистика соңку жылдары балдар үйлөрүнүн саны өсүп жаткандыгын көрсөтүүдө. Гүлзада Торобекова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс.